Салам, менин атым Медина. Мен сиздерге өзүмдүн бүтүрүү кечесинде болгон окуяны айтып бергим келип жатат. Ушул жерден айта кетчү нерсе, менин окуям сиздерге мотивация, өзүңөргө ишенимдүүлүктү берип, эч качан өзүңөрдүн жөндөмдүүлүгүңөргө шектенбешиңерге түрткү болсо дейм. Биздин үй бүлө 1 жыл мурда атамдын жумушу боюнча башка шаарга көчүп келгенбиз. Шарт ошондой болуп калгандыктан, албетте менин да мектеп алмаштыруума туура келди. Мектептин директору мен жөнүндө, ата-энем жөнүндө билбегендиктен, мени дароо эле мектепте кабыл алгысы келген жок. Качан гана ата-эне мага биздин үй бүлө жакыр эмес экендигин билдирип, кымбат белек тартуу кылгандан кийин баш тарта алган жок. Жаңы мектепке келген эле биринчи күнү 2-3 кыз менен тааныштым да, бат эле тил табышып кетти. Албетте мен алардан бай үй бүлөдө төрөлгөнүм менен менин кымбат кийимдерди кийингеним жана кымбат сумка, косметика колдонгонум менен айырмаланып турдум. Бирок менин жаңы мектептеги акыркы жылым жакшы окуялар менен эсте калышын каалар элем. Ошондуктан мен мектептеги биринчи күнүмдөн эле жакшы досторду таптым жана акырындан класстагылардын баары менен достоштум. Бирок бир кыздан башкасы менен. Анын аты Сабира. Мен класска киргенимде ал мени муздак сындаган көз караш менен тосуп алды. Анын кебетесинен эле мектептеги атактуулардан экенин дароо байкадым. Сабиранын жөнөкөй үй бүлөдөн эмес экени билинип турат жана аны дайыма күчүктөй болуп ээрчип жүргөн 3 кыз досу бар. Бай көтөргөн Сабира менин саламыма алик да алган жок. Бул биздин ортобузда достук болбой турганын билдирген кичинекей жагымсыз белги эле. Чынын айтсам, мен буга кубанычта элем. Анткени ал экөөбүз достошо алмак эмеспиз. Мен мурунку окуган мектебимде баардык балдар кыздар бой көтөргөн байдын балдары болгондуктан, мындайлардын арасында өзүмдү кандай алып жүрүштү билет элем. Анткени мен өзүм да ошондойлордон бири болчумун. Шаардын өзү жөнөкөй болгондуктан, менин классташтарым да жөнөкөй балдардан эле. Акырындап мен классташтарым менен достошуп алдым. Аларды да үйгө кечелерге чакырчумун. Кээде кечелерде чын дилден сырдашканга кыздар үчүн гана уюштурчумун. Мындай дасторкон үстүндө сырдашуу адамдардын жакындатат эмеспи? Билесиздерби, мен эмнени түшүндүм? Көрсөм мен көп нерсени билбейт да, жазай да албайт экенмин. Мен сиздерге башында айттым го, мен жөнөкөй мектепте окуган эмесмин. Ата-энеси бай, баары акча менен камсыз болгон окуучулар окуган мектепте окуп келгем. Ал жакта жакшы балдар көп болчу, бирок азыр жөнөкөй мектепте окуп жетип, бардык нерсени акчага сатып алууга болбостугун, сен алар үчүн акчасы жок эле керек экениңди баалаган адамдар бар экенин билип жатам. Жөн эле баалаган адамдар бар. Бул абдан сонун сапат. Арубак кыздар мени үйүмө кечеге келген сайын мен сүйгөн пирожкимди ала келишчү. Мен пирожкилердин арзан эместигин билсем да, пирожкини абдан жакшы көрчүмүн. А кыздар болсо мага көңүлдүү болсун деп, ортого акча чогултушуп, мен сүйгөн десертимди сатып алып келишчү. Мага жашоонун башка тарабын көрүп жаткандай сезилчү. Сенде достор пайда болгон окшойт. Алар чын дилинен сага жакын окшойт, деди апам. Алардын жакшы экенин апам да байкады. Мен абдан бактылуу элем. Акыры менде чыныгы достор пайда болду. Баары жакшы болуп эле жаткансызды. Болгону Сабира өзүнүн ким экенин дайыма көрсөтүп турду. Өтүп бара жатып түртүп кетет же бетиме келип чачын силкип кетет. Мени Сабира бир күнү конокко чакырганда барбай койгонумда, мен болсо ал жакка досторум менен гана барсам десем. Ал болсо аларды эч нерсеге жарабагандарга деп атады. Сабиранын айткандары мени өзүмдөн чыгарып жиберди. Аны жаакка чап салдым да, эгер дагы бир жолу ушинтип айта турган болсам, муштум береримди айтып коркуттум. Сабира албуттанып директорго жөнөдү. Бактыга жараша директор өзүңөр чечишип алгыла дептир. Себеби директор экөөбүздүн тең спонсорлук жардамды алып турчу. Ошондон тартып Сабира мени жек көрөт. Биздин муздак согушубуз окуу жылынын аягына чейин уланды. Мен жаакка чапканымды кечирбегендиктен, ал мага дайыма бут тосууларды кылып келди. О, ужас. Ал бул жылда мага эмнелерди гана кылган жок. Машинама жумурткалардан сыйпап кетти. Полго жылаңач жыгылсын деп душтан түртүп кетти. Мен жөнүндө ар кандай ушактарды таратып жүрдү. Бирок классташтарымдын баары мен тарап болгондуктан эч нерсе ишке ашкан жок. Бул аны ого бетер жинденчү. Бири-бирибизге атандашып жүрүп, эптеп окуу жылынын аягына чыктык. Бүтүрүү кечеси жакындап калган эле. Ал жакта Сабирага атандаш болуп, кеченин королева наамын жеңип, алууну чечкем. Сабиранын бул орунду жеңем деп жүргөнүн баары билишчү жана классташтарым Сабираны ордуна коюш үчүн орунду жеңип алышың керек деп мени көндүрүштү. Клонум мага кереги жок болсо да, классташтарым үчүн макул болду. Мен орунду жеңип алышым үчүн өтө эле татынакай болуп жасанышым керектигин билем жана балга бир ай мурда даярдана баштадым. Дүкөндөрдөн көйнөк издеп, ага аксессуарларды, туфли тандадым жана чачымдын прическасына чейин ойлонуштуруп койдум. Кыздар жан дили менен мага жардам берип жатышты. Алар бой көтөргөн Сабираны жеңип алышымды кыялданып жатышты. Качан гана мен алардын Сабираны эмнеге жек көрүшүрүн укканымда,
Кеченин королевасы болууну өзүм кааладым. Классташтарымдын бирөөсү Сабиранын дене түзүлүшүн айтып мазактай келгенин айтты. Ал кыз толук болчу. Бирок Сабира аны эл көзүнчө семиз деп шылдыңдап, видеого тартып, алып сеттерге чыгарып жүрүптүр. Бирөөнүн апасы жаш жигитке турмушка чыкканын айтты. Ал өгөй атасы бир жолу мектептин чогулушуна келгенде Сабира көрүп калат. Кыскасы ал Сабиранын сулуулугуна азгырылат да апасын алмаштырат. Ошол убактан баштап ал классташым Сабираны жек көрөт. Мындан тышкары көп эле окуялар болуптур. Мунун баары бир жерге топтолду. Сабира биздин ишибизди билгендей, баардык жактан ар кайсын изилдеп жүрдү. Бул анын катасы болду. Мен ага туруштук береримди сезип жаттым да. Мен максатым шах жана матты басуу эле. Мен аны карандан айырышым керек. Балга даярдык баардык жактан жүрүп жатты. Качан гана бүтүрүүчү кечеси келген күнү биз кыздар менен баардык жактар даяр болдук. Эртең мененден баштап мен салондорго барып, чачымды, макияж, тырмактарымды жасатып жүрдүм. Кечке жуук мен идеалдуу көйнөгүмдү кийип, согуш талаасына чыгышым эле калды. Бир маалда эле мага Хамида Сабиранын досу телефон чалып калды. Бул шектүү эле. Ал Сабирага бир нерсе болгон жана менин жардамым керек болуп жатканын айтты. Мен анын сөзүнө шектендим. Мени эң эле жек көргөн кызга кантип эле менин жардамым баштады. Менин жардамым керек болуп калды экен. Бирок Хамида телефондон ыйлап үйүнө келишимди сурана баштады. Мен бир аз ойлонуп турдум да машинанын ачкычын алып, анын үйүн көздөй жөнөдүм. Мен үйгө жакындап калганымда алдыман Хамида чуркап чыкты. Алабай коркуп баштадым да колдон келишинче чуркап жөнөдүм. Хамида Сабира жаман болуп, ыргытып, тез жардамга чал дедим. Мен үйгө чуркап кирип, Сабиранын бөлмөнүн ортосунда стол үстүндө колуна жип кармап алып, ыйлап жатканын көрдүм. Ал мага мен алардын классына келгенимден бери баары бурдагыдай болбой жатканын, баары татынакай жана күчтүү экендигин жакпасын айтып кыйкырып жатты. Мен анын столдон түшүшүн жана колун беришин көндүрүп, акырындап ага жакындап жыла баштадым. Бирок ал ан сайын нервничать этип баштады. Мен чындан эле шок абалды сездим. Күтүүсүздөн мен аны аяп да кеттим. Бул кыз мектептеги болбогон эле атактуулук үчүн жашоо менен жеңил эле коштошорума ишенгим келбей турду. Бирок ал менин эч нерсеге түшүнбөй турганымды, мунун баардыгы мендеги жалгыз бар нерсем деди. Акыры мен ага өтө жакын келип, колунан тартып, столдон түшүрдүм да кучактап алдым. Менин жүрөгүм толкундангандан кабынан чыгып кетчүдөй болуп жатты. Күтүүсүздөн артымдан Хамида чуркап келди да башыма бир нерсе менен уруп калды. Андан соң мен эсимди жоготтум. Канча жатканымды билбейм. Көзүмдү ачып, кайда жатканымды жана эмне болуп жатканын түшүнбөй турдум. Бир топ убакыт өткөн соң мен Сабираны эстедим. Мына акмак деп катуу сүйлөп алдым да эки жагымды карандым. Мен кандайдыр бир таштанды сарайда жатыптырмын. Албетте эшиктер бек болчу, бирок терезе мен аттиш таптым да. Терезени талкалап арандан зорго сыртка чыктым да үйдү көздөй чуркадым. Жанагы Хамида менин телефонумду алып кетиптир. Ошентип үйгө келгенимде балдын башталганына 1,5 саат болгонун билдим. Бөлмөмө чуркап кирдим да эмне кылаарымды билбей жалдырап калдым. Сабира баардык чектен өтүп кетиптир. Менин көйнөгүм майда бөлүктөргө кескиленип калыптыр. Ал балдын королевасы болуу үчүн болгон аракетин жумшаптыр. Мен таарынычтан ыйлагым келип турду, бирок жеңилгенге болбойт эле. Кыздар үчүн да, өзүм үчүн да. Көйнөктүн үстү жаңы менен айрылган эттеги эле калыптыр. Мен болсо болгонун кийдим да. Бир-эки аксессуарды тагындым, өтө деле жаман болгон жок. Мен киргенимде зал жымжырт боло түштү. Баары кийими жыртык, кир упайланган мени карап жалкалышты. Классташ кыздарым бир нерсени сезишип, менин жаныма чуркап келишти. Ушул учурда балдын королевасын жарылай турган үчүн экен. Ошентип, бүгүнкү күндүн королевасы болуп Сабира Мутыева табылды деп алып баруучу микрофондон айтты. Сабира 32 тишин көрсөтүп, сценага бактылуу чуркап чыкты. Бирок баарынан үн чыкпады. Хамидадан башка эч ким кол чаап, эч ким куттуктаган жок. Рахмат, күтүүсүздөн болду, деди ал колуна микрофонду алып, антсе да сценаны эч ким карап да койбой, мени карап турушту. Күтүүсүздөн сценага классташ кыздарым чыгышты да, андан микрофонду тартып алып, корона кимдин башында экендигин маанилүү эмес, эмне үчүн дегенде кимдин жакшы сапаты болсо, ошол мыкты болот дешти. Медина, сен биз үчүн ушул жылы көп жакшы нерселерди жасадың. Качан Сабира мени семиз деп шылдыңдаганда, сен мени колдодуң жана залга жаздырдың. Ошентип мен 20 килограммга арыктадым. Нурзат өгөй атасынан кутулуп, апасы жакшы адамга жолукту. Нурай, сен тапкан психологдон сабак алып, комплекстеринен айрылды. Эми ал бир сөз менен гана баарына жооп бере алат. Ошол себептен сен бүгүн жеңдиң. Биз жеңдик, деди ал. Залдан мага арналган кол чабуулар дуулдап жатты. Бул менин жашоомдогу эң бактылуу учурум эле. Сабира кыйкырынып, кыздарды коркутуп баштады. Алар Сабиранын башынан коронаны алып, экиге бөлүп салышты.
Мен укмуштуудай бактылуу болуп турдум. Андан бери 1 жыл өттү. Биз баарыбыз окуу жайларга өттүк. Ошентсе да биз дайыма байланышып турабыз. Сабираны сурасаңыздар билбейм. Ал менен эч ким байланышпайт. Эгер сиздерге видео жакса, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.